Соқұлықтан жері 49 сотық болған чоң мал сарайы сатылат. Жаңы кирпичтен салынған үйі дағы бар, душ шарттары менен. Жер 49 сотық бұл чоң мал сарайдан сырткары дагы бир сарай саласыздар бу. Соқұлықта жайгашкан мал базарына деле барганга ыңгайлуу, жем чөпкө деле ыңгайлуу туугандар. Видеону жогото албайын десеңиздер, лайктан басып сактап алыңыздар. Сатылуучу мал сарай Соқұлық району, Ближний аралда жайгашкан сиздер баруу үчүн Соқұлықтын центри, центральный көчө жана Калина көчөгөнүн кесиштен Калина менен түндүктү карай жүрөсүздөр туугандар. Мына бул жерден жүргөн дагы эле автобус маршруткалар дагы бар туугандар. Жанакы центральный көчө менен келесиздер, бул жерде мондай арканы көрөсүздөр. Ошол арканан да батышты карай түз эле келсеңиздер туугандар, остановка. Остановкадан кийин бул жерден балдар ойногон аянтчы. Балдар ойногон аянтчынан туш тарабында эле мынакей бул үй, бүгүнкү чыгышта сатылуучу үй болуп калат. Үй мал сарай. Дарек Соқұлық району Ближний арал айылы Картанбаева көчөсү 82 туугандар. Көчө тарабында 82 деп жазылып турган учуру. Анан жол асфальт, көргөзүп койжен. Жолдор асфальт. Бул жерде балдар ойногон аянтча. Мектеп алакча деле жакын жерде бар экен. Андан ары участогунун аянты Кызыл Ките боюнча 49 соток. Фактически туугандар 50 сотоктон деле көбүрөөк экен. Аны келгенде сиздер карап байкап көрөсүздөр. Так, участогунун түштүк чегарасына келип Пескалдык болгон заборду көрдүңүздөрбү? Ошол жерден дарбаза түндүк чегарасына келип бул Пескалдык болгон заборду бүткөн жерге чейин көчө тарапка деле бир чоңураак транспорт менен жем чоап келсеңиздер, чоң жүк ташуучу машина кенен келип, кирип көчө тарапка коюп койгонго деле болот мындай турганга туугандар. Короосунда деле кенен жай бар туугандар. Электр энергиясы, суусу бар туугандар. Мынакей төрүндө узун туурасы 20га 12 болгон чоң мал сарайы. Өйдө тарабында чөп жыйнаганга синевал дейт беле, чөп жыйнаган жайы менен бул жерде жаңы салынган кызыл кирпичтен болгон үй, узун туурасы мунуку 11ге 6 экен. Ички тарабында шарты менен, азыр ички тарабында көрөсүз. Бул жакта эски там, навес. Анан мондай дагы бул жагы торпокторду кармаганга навес окшойт. Мынакей. Бул жана дагы жайкы ошол чоң үй кармаганга мондай навес сарайы. Бул жерде чоң сарайы. Анан бuyakta душ бар экен туугандар. Үй сиздерге азыр биринчи мал сарайды көргөзөлү. Бул чоң мал сарай көпчүлүгүңүзгө эле кызык болсо керек. 12ге 20 туугандар. Окей. Ички тарабы. Аштоо акырлары. Мынакей туугандар. Орто ченнен мал караган киши ары бери басканга жайы. Синевал менен сарайдын ортосу мондай плита менен бөлүнгөн. Потолокту көргөзүп койжен. Потолок мондай плита туугандар. Сейсмопояс колонналарды караңыздар мынакей. Широкий кыл жакшы коюлуптур. Анан сиздер сарайга бул тарабынан дагы аркы тарабынан да кирип чыга аласыздар. Бул жакта да кенен бош жер бар. Буларды азыр видеонун ичинде көргөзөт. Сиздерге биринчи болуп үйдүн ички тарабын көргөзүп коелу, жаңы салынган үйдүн. Анан туугандар ушул азыр баасы айтылат. Ошо баанын ичинде бул жерде бир 15тей уй торпогу менен 15 мал бар экен. Ошол дагы калат туугандар. 15тей торпог уйу бар мал калат. Мынакей туугандар, прихожкасы, прихожкадан 3 бөлмөгө өтүп кете аласыз. Түз киргенде кухня жана тамактануучу бөлмөсү, отоплениянын батареялары, паровой отопление, ички тараптан раковина аркылуу суусу чыгарылган. Бул жагында бир бөлмө. Бул жагында дагы бир бөлмө туугандар. Стена кирпич. Ушундай чоң бөлмөсү экен. Сыртта душтарга чейин туугандар. Анан ары туугандар бул жерде мынакей көрсөңүздөр отоплениянын котелу. Ар жагында душ туугандар, мынакей. Ары стандартына чейин полный орнотулган. Бул жанакы навес, ылдый тарабында жайларында мал кармаган жайы. Бул жагында болсо мынакей торпокторду кармаган ушундай навес сарайы. Бул мынакей синевал туугандар, чөп баскан жайы. Анан туугандар мынакей сарайдан мондай труба кошулуптур. Бул жанакы уйлардын эмелери, заралары ушактан алып кетет окшойт. Түшүнүшүм боюнча. Участок могу жерден келип бир аз бери карай бурулат мындайынан. Ары жак чегарасында жаңакты көрдүңүздөрбү? Ошонун түбү менен бери карай кетет. Могу жерде арык деле бар экен туугандар. Короонон суу агат экен. Түрлүү бактар, мынакей черешня, алма, груша окшойт дагы. Бул жагы кенен ушунча жер да, бул жака да сарай саласыздарбы? Же башка кыласыздарбы мынакей? Түндүк чегарасы могу жактан кетет, түз ары карай туугандар, мынактан. Түштүк чегара мынакей туугандар. Жашпактарды жакындан көргөзүп кой. Ошол жашпактар менен түз ары карай кетет экен. Азыр дрон менен да бийиктиктен кадрларды көргөзөбүз. Мынакей туугандар, участогунун бир аз батыш бөлүгүнө келип калдым. Бул жагы теректер жактан мындайдан кетет.
бул жагы могу талдын түбү менен мондайдан түз ары карай кетет экен. Могу жерде арык бар туугандар, ориентир үчүн. Бак келсеңиздер, ээсинин колунда кызыл китеби. Биргеликте карап көрөсүздөр. Эң эле батыш чек ара. Бул жакта камыштарды көрдүңүздөрбү? Ушул аяк жагына чейин болуп калат экен. Так, дагы эмне маалыматы? Жергенен сарайда чоңойтосуздарбы? Бул каптал деле, аркы каптал деле полиялар, сокулук аралайлы, мал базары мал менен алектенгендер. Мал базарга деле сокулукка бат эле барып келе аласыздар. Мал алганга, мал сатканга. Баасы болсо бул мал сарайдын, бул объекттин $140,000 сурап атыптыр. Да бир аз содалашабыз дейт туугандар. Жана айткандай 15 чоң мал уй торпоктор менен 15 калат экен. Ээсинин номери 0509 45 50 45 0509 45 50 45 туугандар. Лайктан басыңыздар, ушундай мал сарай издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.